Kutmandуу күн. Бул видеода биз ЮНЕСКОнун билим берүүдө жасалма интеллектти колдонуу боюнча стандарттарын карап чыгабыз. ЮНЕСКО 5 негизги принципти сунуштайт. Алар жасалма интеллектти билим берүүдө этикалык, жоопкерчиликтүү жана бардык тарапка пайдалуу колдонууга жардам берет. Бул принциптер биз үчүн, мугалимдер үчүн өзгөчө маанилүү. Анткени биз билимди, баалуулуктарды жана маанини жеткирген башкы көпүрө бойдон калабыз. Адамга багытталуу. Жасалма интеллект бул жөн гана курал. Ал мугалимдин ордун баса албайт. Мугалим гана ар бир окуучунун артында турган инсанды көрө алат, колдойт, шыктандырат, багыт берет. Жасалма интеллект жардамчы болушу мүмкүн. Бирок чыныгы билим берүү жана тарбиялоо шарттарын түзө турган бул адам. Инклюзивдүүлүк жана теңчилик. Жасалма интеллект менен билим алуу баарына жеткиликтүү болушу керек. Бала айылда же чоң шаарда жашаса да, гаджети барбы же жокпу айырмасы жок. Мугалимдердин ролу чоң. Ар бир окуучунун мүмкүнчүлүгүнө жараша технологияны түшүндүрүп берүү, көрсөтүү, ыңгайлаштыруу. Эң башкысы эч кимди артта калтырбоо, ачык айкындуулук жана түшүндүрмөлөө. Биз үчүн маанилүүсү жасалма интеллект кантип иштейт, жоопторду кайдан алат, кандай маалыматтарды колдонот, түшүнүү. Айрыкча жасалма интеллект баалоодо, сунуш берүүдө же окутууда колдонулганда, мугалим окуучуга түшүндүрүп бере билиши керек. Эмне үчүн жасалма интеллект дал ушундай жооп берди? Ошондой эле өзү да суроо бериши зарыл. Бул адилеттүүбү, купуялуулук жана коопсуздук. Мугалимдер окуучулар үчүн жооптуу. Класста да, санарип мейкиндикте да. Эгер жасалма интеллект менен иштеген платформаларды колдонсок, анда окуучулардын жеке маалыматтары кантип корголгонун билишибиз. Жана бул тууралуу ата-энелер менен окуучуларга түшүндүрө алышыбыз керек. Туруктуу өнүгүү. ИИИ кыска мөөнөттө гана эмес, узак мөөнөттүү пайда алып келиши зарыл. Ал сынчыл ой жүгүртүүнү, санарип сабаттуулукту жана келечектеги көндүмдөрдү өнүктүрүшү керек. Мугалим бул жерде бакчачы сыяктуу. Билимдерди өстүрүп, аларды окуучуларга турмушта пайдалуу кылат. Тесттерде гана эмес. ЮНЕСКонун эскертүүсү. Билим берүүдөгү эң башкы баалуулук бул адам. Ал эми жасалма интеллект бизге жардамчы боло алат. Эгер аны аң сезимдүү, түшүнүү менен жана кам көрүү менен колдонсок. ЮНЕСКО жасалма интеллект боюнча негизги стандарттары жана принциптери. Биринчи. Жасалма интеллектти этикалык колдонуу. Жасалма интеллект бул мугалимди алмаштырбайт. Ал жардамчы. Ал убактыңызды үнөмдөйт, сабак идеяларын сунуштайт, материалдарды окуучуларга ылайыкташтыра алат. Бирок маанилүү чечимдерди технологиялар кабыл албашы керек. Негизги роль мугалимде кала берет. Ар бир колдонуу ачык айкын жана чынчыл болушу шарт. Экинчи. Жеке маалыматтарды коргоо. Мугалимдер күн сайын окуучулардын жеке маалыматтары менен иштешет. Эгерде мектепте ЖЭИнин куралдары киргизилсе, суроолор маанилүү. Маалыматты ким чогултат? Кайда сакталат? Ким кире алат? Окуучулар жана ата-энелер маалымат берүү жана макулдук берүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушу керек. Бул жөн гана формалдуулук эмес. Алардын коопсуздугун жана купуялыгын коргоо укугу. Үчүнчү. Адилеттүүлүк жана дискриминацияга жол бербөө. Окуучулар ар түрдүү шартта өсөт. Үй бүлөсү, мүмкүнчүлүгү, тажрыйбасы башкача. ЖЭИ бир тараптуу маалыматта окутулса, туура эмес баа бериши мүмкүн. Мисалы, кыздын математикадагы жөндөмүн төмөндөтүп коюшу, же расмий тилде сүйлөөдө кыйналган баланы жаман баалашы мүмкүн. Биздин милдет технологиялар теңчиликти бузбашы керек экенин көзөмөлдөө. Төртүнчү. Инклюзивдүүлүк. Жасалма интеллект. Бардык балдар үчүн жеткиликтүү болушу шарт. Мүмкүнчүлүгүнө, тилине, жашаган жери же социалдык абалына карабастан. Мисалы, угуу мүмкүнчүлүгү чектелген окуучуга субтитр окууга жардам бере алат. Кыргызча сүйлөгөн балага адаптацияланган текст же үн котормосун сунуш кылышы мүмкүн. Мугалим бул жерде негизги багыт берүүчү. Ар бир баланын өз жолу, өз темпи бар экенин билебиз. Жасалма интеллект бул ар түрдүүлүктү колдошу керек. Бешинчи. Жасалма интеллект сабаттуулукту өнүктүрүү. Мугалимдер жана окуучулар жасалма интеллектин иштөөсүн түшүнүшү, аң сезимдүү колдонушу абзел. Ал кантип иштейт? Чектери кайда? Тобокелдиктери жана мүмкүнчүлүктөрү кайсылар? Биз окуучуларга түшүндүрө алышыбыз керек. Издөө системасы кантип иштейт? Эмне үчүн жооп ката болушу мүмкүн? Чыныгыны кантип жасалмадан айырмаласа болот? Эмне үчүн жасалма интеллектке көзүбүздү жумуп ишенүүгө болбойт?
Бул 1-21 кылымдын эң маанилүү көндүмү жана ал бизден, мугалимдерден башталат. Бул принциптердин баары жөн гана эреже эмес. Алар коопсуз, адилеттүү жана натыйжалуу билим берүү чөйрөсүн курууга жардам берген багыттар. Жасалма интеллект биздин өнөктөшүбүз боло алат. Бирок бул үчүн аны аң сезимдүү, түшүнүү менен жана жоопкерчилик менен балдардын жыргалчылыгы үчүн колдонушубуз керек. Бүгүнкү күндө мугалим жөн эле билим берүүчү эмес. Ал окуучуларга технологиялар, анын ичинде жасалма интеллект, күнүмдүк жашоонун бир бөлүгүнө айланган дүйнөдө багыт алууга жардам берет. Анда биз, мугалимдер, жасалма интеллектти кантип акылдуу жана балдар үчүн пайдалуу кылып колдоно алабыз. Биринчиден, жасалма интеллекттин иштөө принциптерин үйрөнүңүз. Бир нерсени балдарга түшүндүрүү үчүн алгач аны өзүбүз түшүнүшүбүз керек. Негиздерин өздөштүрүңүз. Жасалма интеллект кантип үйрөнөт, маалыматты кайдан алат жана чечимди кантип кабыл алат. Бул жасалма интеллект бардыгын билет, же адамдай ойлонот деген сыяктуу мифтерди жок кылууга жардам берет. Ошондой эле, окуучуларды бүгүнкү күндө смартфон же интернет сыяктуу кадимки жумушчу курал боло турган келечекке даярдай аласыз. Экинчиден, жасалма интеллект платформалардын сапатын баалаңыз. Инновация деп аталган нерселердин баары эле окутууга чындап жардам бербейт. Классыңызда жасалма интеллект платформасын колдонуудан мурун кылдат текшериңиз. Окуучулардын маалыматтары коопсузбу? Мазмуну окуу программасына туура келеби? Бул курал балдарга жакшыраак окууга жардам береби же жөн гана алаксытабы? Биз мугалимдер катары эмне чындап жардам берерин, эмне жөн гана мода экенин аң сезимдүү түрдө тандашыбыз керек. Үчүнчүдөн, сынчыл ой жүгүртүүнү калыптандырыңыз. Балдарга суроо берүүдөн коркпоңуз. Эмне үчүн жасалма интеллект дал ушундай жооп берди деп ойлойсуң? Ал жаңылышы мүмкүнбү? Мындай кырдаалда адам эмне кылмак? Мындай талкуулар технологияга сокур ишенүүгө эмес, ойлонууга, салыштырууга жана талдоого үйрөтөт. Бул жасалма интеллект тарабынан жаралган нерселердин баары чындык боло бербеген дүйнөдө өзгөчө маанилүү. Төртүнчүдөн, этикалык дилеммаларды талкуулаңыз. Жасалма интеллект бул технология гана эмес, ошондой эле адеп ахлак маселелери. Окуучулар менен маанилүү темаларды талкуулаңыз. Эгер алгоритм адилетсиз болуп калса, эмне кылуу керек? Жасалма интеллекттин катасы үчүн ким жооп берет? Жасалма интеллект келечектеги кесипке кандай таасир этиши мүмкүн? Мындай сүйлөшүүлөр технологияларга аң сезимдүү мамиле түзүүгө жана жоопкерчиликти, санариптик да, жарандык да тарбиялоого жардам берет. Келгиле. Жасалма интеллект бүгүнкү күндө билим берүү чөйрөсүнө кандайча активдүү киргизилип жатканын практикалык мисалдар менен карап чыгалы. Биринчи мисал. Баалоо. Жасалма интеллект эсселерди текшерип, грамматиканы, структураны, ал тургай стилдик элементтерди талдай алат. Бул убакытты үнөмдөп, тез арада кайтарым байланыш алууга мүмкүндүк берет. Бирок эстен чыгарбоо керек. Жасалма интеллект бир жактуу болушу же контекстти толук түшүнбөй калышы мүмкүн. Ал ар дайым иронияны, кылдат маанини же маданий өзгөчөлүктөрдү байкабайт. Ошондуктан мугалимдин ролу бул жерде жоголбойт. Тескерисинче, өзгөчө маанилүү болуп калат. Педагог ар дайым ишти кол менен текшерип, зарыл болсо жекече кайтарым байланыш бериши керек. Экинчи мисал, мазмунду түзүү. Жасалма интеллект тапшырмаларды, суроолорду, түшүндүрмөлөрдү, жада калса визуалдык материалдарды тандоого жардам берет. Ал көнүгүүлөрдү ар кандай темаларга жана деңгээлдерге ылайыкташтыра алат. Бирок, кээде мазмун толук так болбой, өтө татаал же тескерисинче өтө жөнөкөй болуп калышы мүмкүн. Каталар кезигиши мүмкүн. Дал ушул себептен мугалим, редактор жана багыттоочу катары материалдарды текшерип, ыңгайлаштырып жана толуктап, аларды конкреттүү окуучулар үчүн актуалдуу жана пайдалуу кылат. Үчүнчү аспект. Купуялуулук. Окуучу жасалма интеллект платформасын колдонгондо, ал көбүнчө жеке маалыматтарын, аты жөнүн, жашын, жоопторун, үнүн, сүрөтүн калтырат. Бул маалыматтар канчалык корголгон деген суроону жаратат. Тобокелдиктер болушу мүмкүн. Маалыматтын агып кетиши, уруксатсыз кирүү, же маалыматтарды маркетингдик максаттарда колдонуу. Ошондуктан, купуялуулук стандарттарын так сактоо жана ата-энелердин, ошондой эле окуучулардын өздөрүнүн жасалма интеллект куралдарын колдонууга макулдугун алуу зарыл. Жыйынтыктап айтканда, жасалма интеллект бул күчтүү курал. Бирок аны билим берүүдө натыйжалуу жана коопсуз колдонуу үчүн төмөнкүлөр талап кылынат. Мугалимдин катышуусу, педагогикалык сезимпалдык жана этикалык аң сезим.
Muгалим билим берүүнүн жүрөгү бойдон кала берет. Ал эми жасалма интеллект туура колдонулса, окутуунун жаңы горизонтторун ачкан жардамчы гана.